Assalamu алейкум, урматтуу Көкбөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Бүгүн 14 август күнү Чолпон Ата шаарындагы ат майданында клубтар аралык дүйнө чемпионаты уланууда. Бул чыгарылышта Мелдештин 2-нчү күнүндө болуп өткөн оюндардын жыйынтыктарын айтып беребиз. Достук оңой эле мурасты утуп алдыбы? Жана ошондой эле Сейитбек Анарбек уулуна айылдаштары кандай белек кылды? Бул видеодо айтып беребиз. Бул күндөн борбордук беттешинде Достук командасы менен Мурас клубу кез келишти. Достук биринчи таймда эле жеңүүчү ким болорун көрсөтүп койгондой жоопсуз 4 салым салышты. Биринчи мүнөттө эле Манас Ниязов жерде жаткан улакты эңип кетип, түз эле тайгазанга барып таамай ыргытты. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. 6-нчы мүнөттө Кубантай Султан уулу жекеден улакты көтөрүп чыгып, эч бир тоскоолдуксуз эле тайгазанды камалап эсеп сандарын 2-0 кылып өзгөрттү. 9-нчы мүнөттө Аскат Аскаров Султан Руслановтан пас алып, андан кийин көк мончок менен чоң ылдамдык менен атаандаш тарапка өтүп, ишенимдүү салымды салды. Экинчи таймдын башында Кыяс Ниязов командасынын 5-нчи салымын салды. Андан соң Достук атаандашка мүмкүнчүлүк берип, аларга дагы салым салганга шарт түстү. Экинчи таймдын 7-нчи мүнөтүндө Асылбек Исаев Мурастын 1-нчи улагын таштады. Көп өтпөй Байыш Акылбеков эсеп сандарын 5-2-ге чейин кыскартты. Экинчи таймдын аягында күйөрмандар дагы 3 улактын тайгазанга түшкөнүн көрүштү. Алгач Астаркул Табышев өзгөчөлөнсө, андан кийин Жаныш Конушбаев менен Байыш Акылбеков салымдын автору болушту. Ошентип экинчи таймдын аягында эсеп 6-4 болду. Үчүнчү таймда бир гана салым болду. Манас Ниязов бир колдоп улакты көтөрүп барып ыргытты. Ошентип Достук Мурасты утуп Мелдештин жарым финалына чыкты. Ал эми 12 команда катышып жаткан эл аралык Мелдеште бүгүн 4 оюн болду. А тайпасында Екатеринбург командасы менен Караганда командасы беттешти. Белгилеп кетчү нерсе, Екатеринбургка Көкжал командасынын оюнчулары кошулса, Карагандага Ысык Ата клубунун улакчылары жардам берди. Оюн 2-0 эсебинде Караганданын жеңиши менен аяктады. Караганданын катарынан Элдер Шахтарбек уулу менен Майрамбек Каныбек уулу бир жолдон өзгөчөлөнүштү. Ал эми Б тобундагы Алтын Альянс менен Игилик командаларынын ортосундагы оюнда 5-4 айырмасында Алтын Альянс жеңишке жетти. Алтын Альянстын курамынан Маданбек Алтынбек уулу 2 салым салса, Бекбото Дамир уулу, Эржан Төлөбеков жана Нурсултан Райымбек уулу бир жолудан өзгөчөлөнүштү. Ал эми Игиликтин катарынан Бактияр Жабагиев, Элдер Тургунбаев, Эрбол Талантбек уулу жана Улан Насакеев улакты тайгазанга ыргытышты. Ксы тобундагы Красноярск Москва командаларынын ортосундагы оюн 6-2 эсебинде Красноярсктын жеңиши менен жыйынтыкталды. Д тобундагы оюнда Өзбекстан 8-2 эсебинде Алтай 2 клубун утту. Кече күнү Сарыөзөн ынтымакка жеңилип калган. Ага карабастан Сейитбек Анарбек уулу жана Эрбол Мирланбек уулунда айылдаштары бирден күлүк белек кылышты. Сарыөзөн деп жүрбөйт бул жерде. Буюрса, мен сөз берем, мен Сарыөзөндөн эч жакка кетпейм да. Аканга Сарыөзөн бакка жалабай. Сіздерге дүңгүрөтөп коюмуз. Силер чымдоосуңар. Силерге Алла разы болсун. Сейитбектин чынын айтканда менети чоң. Сейитбек ат эмес, машина дагы башка бир эмете тургандай жөнү бар да, канчалык улак. Сейитбек атың куту болсун. Жалпы. Команданын атынан чоң. Урматтуу көрөрмандар, каналга жазылып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар.